Саламатсыңарбы балдар? Бүгүн биз алипе сабагынан өтө турган темабыз кыргыз эл жомогу каркыра менен түлкү. Мен силерге суроо берейин. Балдар, достук деген эмне? Достук бул ар бир адамдын жашоосунда болот. Достук бул эки адамдын жакын мамилелери, ички жакындыгы, эки адамдын ортосундагы байланыш. Достуктун пайдалуу сапаттары дагы бар. Алар арам ою жок, туруктуу, ачыктык, ортоктош болуу, уга билүү, жардам берүү, кечиримдүү. Бул сапаттар болсо, биз досубуз менен дос боло алабыз. Ошондуктан биз досторубуз менен мамилени сактай билишибиз керек экен. Жаңы темабыз каркыра менен түлкүнү силерге окуп берейин. Анда кулак салып угуп отурабыз. Илгери каркыра менен түлкү дос болушту. Экөө бири-бирине кошуна конушту. Каркыра жумурткасын басып, балапан чыгаргандан кийин түлкүгө келип: "Түлкү дос, мен жем таап келейин, балдарыма көз салып тургун", деди. "Каркыра досум, эч нерседен камсанаба, бара бергин", деп түлкү анын бир балапанын жеп койду. Анан каркыранын келе турган жолуна ыйлап отуруп алды. Бир убакта каркыра келип: "Түлкү дос, эмне ыйлап отурасың?" деди. Анда түлкү ого бетер өңгүрөп ыйлап: "Ыйлабаганда кантем? Көзүм кашайып көрбөй калыптырмын. Узун моюн балапандын бири жок", деди. Каркыра түлкүдөн шектенип, калган балапандарын алып бөлөк жерге көчүп кетиптир. Көрдүңөрбү балдар? Түлкү менен каркыранын достугу кандай болгонун? Силерге суроо. Бул өтүлгөн темадан эмнени түшүндүңөр? Түлкү менен каркыранын достугу эмне үчүн сакталган жок? Себеби эмнеде? Түлкүгө мүнөздөмө бер. Достук дегенди кандай түшүнөсүң? Тапшырма. Жомокту көркөм окуу, мазмунун айтып бер.